Менин атым Мурат Тынстанов. Мен ушул металлургический заводдун директорумун. Изначально мен образованием технический, мен Томск деген шаарында Томский университет систем управления бүткөм. Анан азыр ушул металлургия тармагында иштеп атабыз, ушу арматура чыгарабыз, класс А деп атабыз. Дивидендтерди төлөгөндө в основном инвесторлор, акционерлер баргандай болду. Көптөр алды, мен тааныбагандардан, бирок именно обратный связьтан, мен тааныгандардан мен өзүмүн мен досторум алды, мен тааныштарым алды, анан алардан жакшы отзывдарды алдым. 19% пайызда дивидендтерди алганда баары эле ыраазы болуп, ошо эми завод иштеп атат, жакшы өнүгүп атат, анан ошо салган акчасы күйбөй кайра плюс алып келип атканда, конечно, баарынын эле немеси, настроениясы көтөрүлүп, маанай көтөрүлүп ошо. Фондовый биржа деген болот, бул специальный институт финансовый. Ошол жерге, например, биз өзүбүздүн акциябызды койгондо, алар сатып алса болот, ошол акцияны бул полностью мамлекет менен контроль бүт бар болот. Соответствующий госоргандар аябай күчтүү, катуу контроль болот. Анан ошол жерге биздин любой жараныбыз акция сатып алып, сомун салып, анан ошол жерден квартал сайын өзүнүн дивидендин спокойно алып турса болот. Өзүнүн личный кабинети болот, интернеттен өзгөрүп турат. Акчасы кайсы жерде турат, канча болуп көбөйүп аткан. Например, бир дагы банкчы бирөө бере албайт. Биздин жумушубуз бул ошо завод иштетип, чыгарып берип, акча кылып, анан ошо акциядан ошо дивиденд катары чыгарып берүү да. Завод это бул реальный сектор, анан IPO деген IPO-го чыгып, мамлекет ошо акция сатканга, фондовый биржага чыгыш үчүн аябай көп текшерүүлөр өтөт. Көп аудиторский, көп финнадзорлоо көптөр. Ошого государствода карап полный аябай IPO-го чыгыш кыйын. Анан ошого спокойно алып текшерилген компания, реальный действующий завод болгон үчүн, реальный продукция күнүнө чыгып турат. Реально үйлөрдө салынып атат, колдонуп атат. Ошого ушундай компанияларга ошо акцияларды сатып алып, өзүнүн акчасын көбөйтсө болот да. Күзгө чейин возможность бар, канча калса ошону сатабыз, анан жабылат. Биз уже реализация болгон акция менен уже иштей беребиз. Уже реально алып, инвестиция кылып иштетсе болот экен, ошо дивиденд алса болот экен, пайдасын көрсө болот экен деген ушундай түшүнүк пайда болуп баштады уже элдерде.